Эми ушул бай адамга шариятыбыз 6-7 нерсени милдеттүү кылат. Биринчиси зекет бергенге милдеттүү. Биринчи эмне экен? Зекет бергенге милдеттүү. Экинчиси хажыга барганга милдеттүү. Ал бай хажыга барат. Үчүнчүсү курбандык кылганга милдеттүү. Төртүнчүсү орозо фитир бергенге милдеттүү. Орозо фитир берет. Түшүнүңөрбү? Бешинчиси ага туугандары болсо, баягындай жакыр жашаган туугандары болсо, алар карашылыкта милдеттүү болот. Жакын туугандарын. Алтынчысы ага зекет алуу харам болот. Жетинчиси элден сурашылык да харам болот. Элден тиленип суранган да харам болот. Демек, бай дегенде түшүнүп алгыла шариятта ушундай 7 өкүмдү берет. Сен байсыңбы, нисапка жеттиби өлчөмгө? Эми сен мына ушул 7 нерсеге амал кылышың керек. Биринчи, 1 жылда бир зекет бересиң. Акчаңды топтоп не кыласың? Хажыга барасың, милдетиң мылдагын. Байлыгың жетип барганга аракет кылсаң, жеткенге барып келгенге жетсе. Үчүнчүсү, курбанчылык важип буга, фарз буга да. Андан кийин орозо фитир важип, фарз. Андан кийин жакын туугандарынын карашылыгы бул да милдеттүү болот. 5 нерсе кыла турган нерсе, 2 нерсени кылбайт. Зекет ала албайт, жана суранганга болбойт. Түшүнүңөрбү? Бул байлардын нерси милдети. Баймын деген билип алыш керек. Ушу байлардын милдети бул.